Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum рахматуллаху ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиздер менен сүйүктүү пайгамбарыбыздын насааттары тууралуу келген хадистердин катарын кыскача толуктап өтмөкчүбүз. Бүгүнкү токтолуп өтүүчү хадисибиз бул 29 хадис, ал төмөндөгүчө. Ана Аби Хурайрата радиаллаху анху кала: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعوهن حتى أموت. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: Аллахтан разы болсун, сүйүктүү пайгамбарым мага 3 нерсе жөнүндө насаат айткан. Мен ал нерсени өлгөнгө чейин таштабай аткарып жүрөмүн деп өзүмө убада кылганмын дейт. Биринчиси соумин саласата айямин мин кулли шахрин. Ар бир айда 3 күндөн ораза кармап жүрүү. Экинчиси васалат духа. Духа намазын таштабастан окуп жүрүү. Үчүнчүсү ва наумин ала витрин. Витир намазын окуп, андан кийин жатууга дейт. Андан кийин уктоого пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага ушул 3 насаатты айткан деп Абу Хурайра радиаллаху анху айтат. Бул хадисте имам Бухари жана имам Муслим өздөрүнүн ишеничтүү хадистер жыйнагы деген аныкталган, таянса боло турган хадистердин катарында чыгарган. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул хадис боюнча кыскача келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сүйүктүү сахабасына, Абу Хурайра деген сахабага, Абу Хурайра бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан эң көп хадис риваят кылган сахабалардын катарында. Абу Хурайра бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга исламды кабыл алгандан кийин анын артынан калбастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин жыйнаган улуу сахабалардын бири. Мына ошол сахабага пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтө бир баалуу өзүнүн насаатын айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул насаатты бир эле Абу Хурайрага эмес, башка дагы сахабаларга айткан риваяттар келет. Мисалы үчүн Абу Дарда радиаллаху анхуга жана Абу Зар радиаллаху анхуларга ушул насаатты айткан. Эми бул насаат бир эле ошол сахабаларга эле тийиштүү болуп, аларга эле чектелип калбастан, бул насаат бизге дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ошол сахабалар аркылуу бизге мурас болуп жетип келген улуу пайгамбарыбыздын мурасы болуп эсептелинет. Бул хадиске биз дагы амал кылып жүрө турган болсок, мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге насаат айткандай эле, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жолугуп, ушул насаатты алып, андан кийин амал кылгандай эле ушул соопторго эргешебиз. Эми бул хадиске келе турган болсок, биринчиси ар ай сайын 3 күн ораза кармап жүрүүгө деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күндү чектеген жок. Айдын ичинде ар ай сайын дейт. Ошол бир айдын ичинде кайсыл күнүндө болсо дагы, биринчи күнү айдын башында болобу, экинчи күнү айдын ортосунда болобу, үчүнчү күнү айдын аягында болобу. Ошол 3 күндө удама-уда кармайбы, же 3 күндү бөлүп кармайбы? Бул не? Пайгамбар саллаллаху алейхи белгилеп айткан жок. Демек, бир айдын ичинде 3 күн ораза кармай турган болсоңуз, мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам берген насаатка кошулат. Бирок Айша энебизден келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт, ошол 3 күндү кээде айдын башында кармайт эле дейт, кээде айдын ортосунда кармайт эле, кээде айдын аягында кармайт эле дейт да. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху башка бир хадистер келет. Бул ошол ак күндөрү кармаган жакшы деп келет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ошол ак күндөрү 3 күн ораза кармаштык бул өмүр бою ораза кармаганга барабар деп айткан. Бул ак күндөр кайсыл дегенде, айдын ошо ортоңку күндөрү 13-ү, 14-ү жана 15-чи күндөрү. Мына ушул 3 күндү кармаштык жакшы сооптуу амалдардан болуп эсептелинет. Эми негизи эле бул ораза, бул нафил ораза. Кармасаңыз сооп аласыз. Эгерде тутпай турган болсоңуз, туткан абалыңыз келбей турган болсо, же мүмкүнчүлүк болбой турган болсо, анда эч кандай күнөө болбойт. Бирок кармай турган болсоңуз, пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтүнө эргешип, мына ушундай үлкен соопторго ээ болосуз. Анткени оразонун фазилеттери аябай көп.
Бұны айта бере тұрған болсақ, біз аяғына шықпайбыз. Ошо бир фазилеттеринен бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала риваят кылып айткан хадис кудсиде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозонун соогун Аллах Таала орозонун соогун өзүнүн кепилдигине алган. Бул орозонун соогун мен берем деген. Менден башка эч ким бере албайт деген да. Жана ошондой эле башка хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким бир күн орозо кармай турган болсо, мына ошол орозосу себептүү ал 70 жыл тозоктон алыстайт деген. Башка бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким бир күн орозо кармап, мына ошол күнү каза болуп кала турган болсо, ал адам бейишке кирет деген да. Орозо болуп туруп ошо оозун ача электен алдын ажалы келип жан берип кала турган болсо, бул адам бейишке кирет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозонун фазилетин айткан. Демек, бул орозо аябай фазилеттүү амалдардын катарында. Парыз орозодон кийин дагы Рамазан айынан кийинки орозодон кийин дагы нафил орозодо кармап жүрүштүк. Бул аябай сооптуу амал. Жана ошондой эле дагы нафил орозодон бул биринчи күнү жана төртүнчү күнү кармап жүрүштүк сүннөт болуп эсептелинет. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи экинчи насаатына келе турган болсок, бул духа намазы дейт. Духа намазын дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Пайгамбар саллаллаху бул намазды дагы калтырбай окуп жүргөн. Жана ошондой эле бул духа намазын окуштуктун фазилети биз мурунку хадисте айтып өткөнбүз. Ар таң аткан сайын адам баласы ар бир дене мүчөсүнө садака бериштик керек деп айтканбыз. Аллах Таалага шүгүр иретинде. Мына ошол ким духа намазын окуп жүрө турган болсо дейт, ошол жанагы ар бир денесине садака бергенге, ар бир дене мүчөсүнүн муундарына садака берген менен барабар сооп алат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Эми пайгамбар саллаллаху бул духа намазына насаат берип атат. Духа намазы бул сүннөт намаз. Эгерде окусаңыз сооп аласыз, окубай турган болсоңуз анда күнөө албайсыз. Эми духа намазынын убактысына келе турган болсок, духа намазы бул күн найза бойлу көтөрүлгөндөн баштап чак түшкө чейин, завал деп коет, ошол чак түшкө чейин окуса болот. Бир чак түшкө 10 мүнөт калганга чейин окуса болот. Ушул убакыт духа намазынын убакыты болуп эсептелинет. Бирок жакшы убакыты ошол чак түшкө жакын окуган жакшы. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол чак түшкө жакын окуган намазды, духа намазын соннатул ауабин, Аллах Таалага көп ибадат кылчу, Аллах Таалага көп тооба кылчу, солих чыныгы момундардын намазы деп мактаган. Жана ошондой эле бул духа намазынын рекеттери кандай болот дегенде, бул 2 рекеттен баштап өзү каалаганча окуя берсе болот. Күн найза болуп көтөрүлгөндөн баштап чак түшкө чейин деле окуса болот. Кааласа 2 рекеттен бөлүп, кааласа 4 рекеттен бөлүп окуса болот. Анан ниети кандай дегенде, бул ошо 2 рекет духа намазын окумакка ниет кылдым деп эле окуй берет. Андан кийинки пайгамбардын осуяты бул витир намазы. Витир намазы бул биздин мазхаб боюнча бул важип болуп эсептелинет. Бирок витир намазынын убактысында келгенде алымдарыбыз кайсыл убакытта окуган жакшыраак деп ар бир алым, ар бир мазхаб өз оюн айткан. Жана мазхабдын ичинде деле да имамдар өз ойлорун айткан. Албетте витир намазынын эң жакшы убакыты бул багымдатты түндүн акыркы бөлүгүндө. Ошол багымдатка киришине бир 20 мүнөт, 10 мүнөт калганда окулган ошол витир намазын ошол убакытта окуган эң сооптуу болуп эсептелинет. Бирок ким ошол убакытка туруп ойгонуп окууга чамасы жетпей турган болсо, ошондон корко турган болсо, анда бул кута намазын окугандан кийин эле окуп алгандыгы жакшы. Мына ошол насихатты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайрага берип атат. Абу Хурайра, сен жатаардан алдын сөзсүз түрдө витир намазын окуп андан кийин жаткын деп атат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Абу Хурайранын абалын билип атат. Ал ошол убакытта туруп витир намазын окууга кудурети жетпейт экендигин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билип, ушул нерсеге осикат берип атат. Анткени Абу Хурайра бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери менен көп алек болгон себептүү, ошол хадистер менен алек болуп, илим менен алек болуп, бул жатканда кечирээк жатчу да. Анан кайра ошол убакытка туруш Абу Хурайрага оор келген себеп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол витир намазын окуп, андан кийин жаткын деп атат.
мына бізде дағы көпчүлүк мына бізде мына ушул витр намазын куптан намазынан кийин эле окуп, андан кийин баары тарап кетишет. Ал эми кимде чамасы жете турган болсо, түндө туруп окуганы чамасы жете турган болсо, анда ошо түндө туруп окугандыгы сооптуу жакшыраак болуп эсептелинет. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деген, силер акыркы намазыңарды витр намазы кылгыла деген да. Бул деген ошол бамдат убактын кирерден алдын ошо витр намазын түндүн акыркы бөлүгүндө окугула деп айткан. Бул кимдин чамасы жете турган болсо, кимдин ошол түндөсү туруп тагыш намазды окугандан кийин дагы витр намазын кошуп окуганга кимдин кудурети жете турган болсо, мына ошол нерсеге мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, мына ушулар үчүн витр намазын ошо түндүн акыркы бөлүгүндө окуган жакшы. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбыздан алынуучу пайда бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын 3 насааты болду. Биринчиси, ар бир ай сайын 3 күн орозо кармап жүрүш керек экен. Бул аябай сооп экен, пайгамбарыбыздын насааты экен, пайгамбарыбыздын сүннөтү экен. Ким ушундай кыла турган болсо, өмүр бою орозо кармап өткөндөй сооп ээ болот экен. Ал эми экинчиси, бул духа намазын дагы таштабай окуп жүрүштүк. Албетте духа намазынын дагы башка фазилеттери аябай көп. Ким духа намазын окуп жүрө турган болсо, Аллах Таала анын дене мүчөлөрүнө күч кубат берип коет. Анын зеhnин кайра күчөтөт, анын көрүүсүн кайра күчөтөт, анын оорусун жеңилдетет. Андан кийин үчүнчү насаат бул витр намазын окуп жүрүштүк. Витр намазын жатаар алдын ким түндөсү туруп окууга чамасы жетпей турган болсо, анда жатаар алдын окуп жаткан бул жакшыраак экен. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.